Социалдык тармак аркылуу төрөлө элек балдарын сата турганын жарыялаган Кыргызстандын жаранын Москва соту 4,5 жылга эркинен ажыратты. Бул туурасында РИА Новости жазды. 24 жаштагы кыргызстандык Барнохон Расулжан кызы адам сатуу беренеси менен соттолду. Татарстанда жашап жаткан келин кош бойлуу кезинде жарыкка келчү кызын сата турганын жарыялап, соц тармактарга илген. Бирок ай күнүнө жетип калган кезде кардарлар ага байланышка чыга алган эмес. Келин оюнан кайтып төрөлгөн кызын өзү бакмай болгон. 1,5 жылдан кийин кайрадан кош бойлуу болгон Барнохан Расулжан кызы келечектеги ымыркайына асырап алууларды издеп баштайт. Бул учурда кардар катары роль ойногон милиция кызматкери баланы 1 миллион рубльга сатып алууну макулдашкан. Кийин ымыркай төрөлүп макулдашкан боюнча баланы сатып ордуна акчасын алган кезде аялды кармап кетишкен. Учурда айыпталуучунун 3 баласын чоң энеси тарбиялап жатат.